Нуржан Аргынов азык-түлүк жарманкесине ушуну менен 8-рет келиши. Ал ар ишемби, жекшемби күндөрү Атайын Жайыл районунан бери келип, уй жылкынын этин сатат. Ал эми башка күндөрү базарга чыгат. Айтымында эттин баасы базар баасына салыштырмалуу арзан. Биздин базарда 450 сатчубузса, бүгүнкү күнү ошо ярмаркада 400 сомдон сатып атабыз. Эттин сапаты жакшы, элдердин дагы көңүлдөрү жакшы. Ошо буюрса арзандатканга аракет кылып атабыз. Кезектеги жарманкеде керектүүделген эт, сүт, un, май, кумшекер жана жашылчадан тарта бал, май азыктарына чейин сатылууда. Бул жолу эт саткандар көбөйүп, өткөн жумаларга салыштырмалуу кезек күткөндөр болгон жок. Шаар тургундары дем алыш күн сайын уюштурулуп жаткан жарманкедеги азык-түлүктөрдү жеткиликтүү баада сатып алууга жакшы шарт болду дейт. Жакшы, базар арзандыраак. Мындан арзан болсо жакшы болмок эми, конечно, азыр социалдык муктаж кыйын болуп калбады элдердики. Ошондуктан арзан кылып, ушундай ярмарканы бат-бат уюштурса, жалпы эл үчүн жакшы болот. А качество картошки хорошее по сравнению с магазине в Глобусе, во Фрунзе. Потом морковка очень хорошая, дешево, дюса дешево, яйца хорошие, тоже дешево. А так все хорошо. Прекрасно, все есть. Цены прекрасные, знаете, обслуживание, люди хорошие, знаете, просто этого мы ждали все, знаете, все это время, этого мы ждали. Разница есть? Огромная. Тут, знаете, тут и качество, и цена совмещается, знаете, в одном. И уверен, что все нормально, вкусно. В принципе, правильно сделано, что для пожилых людей это в основном. Вот, цены приемлемые. Так что правильно сделали, что ярмарка. Жарманкеде оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адистери тамак аштын сапатына көз салып турушат. Айтымында азык-түлүктөр санитардык талаптарга жооп берет. Нашими специалистами лаборатории ветсанэксперт. Биздин адистер жарманке уюштурулган сайын бул жерге келип, тамак аштын сапатын, санитардык нормаларын текшерип турушат. Себеби ар бир келген кардар жарманкеден жаңы сапаттуу азык-түлүктү сатып алышы керек. Айрыкча эт саткандар сөзсүз түрдө ветеринардык көзөмөлдөн өттү деген тастыктоочу сертификаты болушу шарт. Жарманкени уюштуруунун башкы максаты азык-түлүктөрдү ортомчуларсыз жана арзан баада сатуу. Министрликтен билдиргендей, жарманке ар ишемби, жекшемби сайын азык-түлүктүн баасы бир калыпка келгенге чейин уланат. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.